Манас Ордо комплекси маданият, туризм, илимий изилдөө, Манас эпосун элдин калың катмарына жайылтуу, даңазалоо, кыргыз улутунун улуттугун таанып билүү, материалдык жана руханий дөөлөттөрдүн бүтүндүгүн сактоону, калыбына келтирүүнү жана улуттук каада салтты жалпыга даңазалоо багытында иш жүргүзүүчү мамлекеттик мекеме болуп саналат. Республиканын чегиндеги байыркы эстеликтердин ичинен элге кеңири таанылган белгилүүсү бул Манас атабыздын күмбөзү. Улуттук Манас Ордо комплексинин оңгусу жана уюткусу болгон Манас атабыздын күмбөзү Манастын Кароол чоку деп аталган Бөксө тоонун этегинде жайгашкан. Күмбөз өзүнүн салкарлыгы жана сырткы жасалгасынын чебер кооз салынышы менен башка эстеликтерден айырмаланып турат. Ошол кезде тарыхый эстеликке көңүл бурулбай калгандыктан үстүңкү бөлүгүндө кыштары жамгырга, карга туруштук бере албай урап түшө баштаса, кийинки бөлүгү кыргыз эли ырымчылыкка алып келгендиктен зыяратка келген адамдар колдору жеткен жерге чейинки кыштарын ырымдап кертип алып кетишкен. Ошондуктан эстеликти кийинки муундарга сактап калуу максатында күмбөз 1923-жылы мамлекет тарабынан коргоого алынган. Алгач реставрациялоо иштери 1968-70 жылдары жүргүзүлгөн. Экинчи ирет күмбөзгө Маданият министрлигинин алдындагы реставрациялоо өнөр-канасынын адистери Помаскинин жетекчилиги алдында 1993-95 жылдары толук реставрациялоодон өткөн. Музей иштери боюнча байыркы искусствону жана жаратылыш эстеликтерин коргоо боюнча Орто Азия комитети тарабынан Талас өрөөндө уюштурулган командировкада окумуштуу масон 1925-жылы күмбөздө ири изилдөө иштерин жүргүзгөн. Өз демилгеси менен 1923-24 жылдары Орто Азиянын эстеликтерин изилдөө боюнча 11 экспедиция уюштуруп, анын ичинен 3-өө Кыргызстан аймагында болуп, зор илимий иштердин көлөмүн аткарышкан. Ошондон улам Манас Баатырдын күмбөзү Ак Төбө шаар урандылар өңдөө эстеликтерин тобу каттоого алынып, коргоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ал эми Манас Баатырдын күмбөзү жөнүндө эң алгачкы маалымат академик Бартольдтун Орто Азия саякаттын эмгегинде кездешет. 1930-40 жылдары күмбөз архитектурлук эстелик катары көптөгөн окумуштуулардын көңүлүн өзүнө бурган. Зиманын казылары көнчүгүш тарабынан күмбөздүн оң тарабынан башталгандагы 2-3 метр тереңдикте мынамдайлгону табылган. Бул таланып тонолгон талкаланган абалда табылгандагы ичин таза келгенде ичинен эч кандай сөөк чыккан эмес. Болгон аялсында таандык, шууру, шакек, билек сыяктуу буюм тайымдар чыккан. Зима демек бул аял затына таандык күмбөз. Бул Манастын күмбөз эмес деген жыйынтыкка келген дагы казуу иштерин токтотуп кайрадан кетип калган. Bir жылдан кийин 1938-жылы Александр Натанович Берныштан жетектеген жетису археологиялык топ келген дагы алар күмбөздүн сол тарабынан казуу иштерин баштаган. Алардын казуулары Зиманын казууларынан төмөнүрөөк чүп, тактап айтканда 11 метр тереңдиктен мыламдалган бүтүн табылып чыккан. Бул табуу чеки кирпич менен текирче түрүндө жабылган дагы анын бир капталын ачып караганда боюнун узундугу 2,5 метрден узунураак, болжол менен 50-60 жаш курагында курман болгон баш сөөгүнөн айырмаланган эркек кишинин сөөгү табылган. Эгерде сиздер эпосу менен таанышпасаңыздар, Манастабыздагы 54-55 жаш курагында курман болгондугу айтылат. Манас Баатырдын күмбөзүнө 1944-жылга чейин мамлекет тарабынан атайын адам кароолчу коюлбагандыктан жаратылыштын шарттарынын таасиринен күмбөздүн айрым бөлүктөрү бөлүнүп кейиштүү абалга келе баштаган. Буга 1944-жылы 4-июлда Талас райкомунун жана Талас элдик аткаруу комитетинин номер 285 токтому күбө болот. Себеби бул токтомдо тез аранын ичинде күмбөздү сактоо, реставрациялоо чаралары көрүлбөсө, бул архитектурлук эстеликтен айрылып калуу айдан ачык экендиги айтылат. Ушул эле токтомдо 1944-жылдын июнь айында Манас Баатырдын күмбөзүнө кароолчулук штаты каралган. Кыргыз элинин ар намысын коргоп, чачылып чабылган элин бириктирип, түптүү журт кылган Манас Баатырдын күмбөзүн кайтаруу, далай жолу эр сайышка түшүп, жеңилүүнү билбеген жумурай журтка белгилүү Теке Баатырга жүктөлгөн. Теке Баатыр Манас Баатырдын күмбөзүн 1944-жылдан 1955-жылга чейин карап тарыхыбызда күмбөздү эң алгачкылардан болуп кайтарган. Жогоруда айтылган биринчи кароолчусу Теке Баатыр эс алууга кетип, туулу өскөн Кыркаска көчүп кеткенден кийин күмбөзүнүн кароолчулугуна Таш арык айылынын тургуну Алымбай Касматов кароолчулукка алынып, Манас Баатырдын күмбөзүнө эң алгачкы бак дарактардын көчөттөрүн отургузуп,
айланасын тикенек сымдар чырканактар менен курчап коруп көктөндүрүп жашылдандырган адам Алымбай Касматов 1955 жылдан баштап күмбөздө кароолчу болуп иштеген. Өзүнүн өмүрлүк жары Супайра апа мазардын айланасына кара жыгач, терек, алмалардын ар түрдүү сортторун, өрүк, карагайларды тигишип, үзүрлүү эмгектенишкен асыл адамдар болушкан. Алымбай аксакал 1967 жылы дүйнөдөн кайткандан кийин Супайра апа 80 жылдардын орто чендерине чейин кароолчулук милдетин аткарып, өздөрү тигип өстүргөн бак-дарактарды карап, келген элдерди меймандостук менен кабыл алып, зыярат кылгандарга Куран түшүрүп, кийин ардактуу эс алууга чыккан. Бүгүнкү күндө Манас атабыздын күмбөзү ыйык жай, мазар катарында бааланып, жол жүрүп бара жаткан адам кыя өтпөй, зыярат кылып Куран окуп аттанган. Кудайдан токчулук, ынтымактуулук, биримдүүлүк, тынччылык сурашкан. Эпоско кайрылса, кан кeenибиз уулуу Семетейге, кең колго кире бериште кароол дөбөтеги ак күмбөз көрүнөт. Алтын эркеч сойдуруп, кыш бышырып бек салган, Айкөлүмдүн күмбөзү канча кылым өтсө да бузулбай турсун деп салгам деп баяндайт. Ошол улуу кылымдан бери нечен суу акты, нечен таң атты, нечендеген күндөр, кылымдар өттү. Ал эми бүгүнкү күндө да күмбөз касиетин жоготпой элди өзүнө тартып келет.